Таш көмірдің баасы қымбаттады. Талас шаарындагы Мырзашата көмір базасында былтыркы жылга салыштырмалуу анын баасы 300 сомго көтөрүлдү. Аталган базага кара алтын коңшу Казакстандан, ошондой эле Нарын облусунан алынып келинип сатылууда. Мындан улам көмүр отунга болгон баа дагы жогорулайбы? Ага болгон суроо талап кандай? Кенен кийинки материалда. Бул Талас шаарынын күнбатыш тарабында жайгашкан база. Аталган жайда көмүр дээрлик калбай калган. Көпчүлүк бөлүгү коңшу Казакстандан келүүдө. Кара алтын былтыркы жылга салыштырмалуу болжол менен 300 сомго кымбаттады. Азыр көмүр аз болуп атыр, күнгө 20-40 тонна кетип атыр. Көмүр бизге Кара Кечеден келип атыр, 5 сары, алар 4,5 болуп атыр. Бингуштан келип атыр, алар деле 4,5 болуп атыр. Анан Казакстандан келип атыр, Шааркөл, Каражыра, Казакстан өзүнөн. Аякта баазы 5,000 сом болуп атыр. Күн сууктай баштаганда көмүр кампаларында кезек көбөйүп, суроо талап өсөт. Учурдан пайдаланган ортомчулар тарабынан да баа көтөрүлөт. Дээрлик бардыгында Кара Кече жана Шабыркөл көмүрү сатылууда. Баасы ар кайсы жерде ар кандай. Каптап алып баштадык. Мынанар күн суук, былтырга караганда быйыл эрте келди го суук. Тонналап алабыз. Баасы болсо былтырлары ошо 4 сом 50 тиын, 4 сом 80 тиын болчу, быйыл 5 сом 30 тиын, 5 сом 50 тиынга чейин жакшы көмүрлөр ошентип кымбаттап баратат да. Тонналап көмүр алган жарандарга караганда каптай алгандар көп. Учурда Кара Кече көмүрүнүн бир кабы 200 сомдон, ал эми Шабыркөл менен Каражыраныкы 240-250 сомдон сатылууда. Кара алтындын баасы түрүнө жараша кымбаттап турат. Бирок баа чектен ашып кымбаттай турган болсо, монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик кызматы көзөмөл жүргүзмөкчү. Мерим Эшимбекова, Кайнар Ормонов, Инят Эргешова, ЛТР Талас облусу.